Ассалаумағалейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жок каналы. Биз бүгүн Бишкек шаарынын түштүк батышы Огордо 3 конушунда турабыз. Ушул жерден бир сонун үй сатылаптыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деп ушул жака келип отурган учуру. Огордо 3 конушунун жайгашкан жери жөнүндө айтсак, түндүк тарабында Огордо конушу, чыгыш тарабында көрүп турганыңыздардай ТЦ2. Өйдө жагы Достук жана Шалта айылдары тугандар. Биздин сатылуучу үйүбүз Огордо 3 конушу, Достук көчөсү 192 участок экен. 161 Маштыканын конечныйинде. Мына бул жактан көрүнүп турат. Достук көчөсүнө келип эле чыгышты карай бир аз басканыңыздарда экинчи үй болуп калат тугандар. Мына бул экинчи үй болуп калат. Так. Мынакей тугандар, сатылуучу үйүбүзгө жетип келип калдык. Бул ушул сатылуучу үйүбүздүн көрүнүшү. Биринчи болуп сиздерге суу, свет жөнүндө айтып кетейин. Суу, свет бар экен бул жакта. Мектеп, кошуна айылдын мектебине ашат экен. Садик, мечиттер бар тугандар. Эми үйүбүз толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Узун туурасы 11ге 10 экен. Документ боюнча айтсак, кызыл китеби бар, ээсинин атында тугандар. Жердин аянты 4 сотук. Биринчи сиздерге үйдүн ички тарабын тааныштырайын, андан соң тышка чыгып, короосун көргөзүп, границаларын да көргөзө кетем тугандар. Үйүбүз 4 бөлмөдөн турат. Коридор, душ, топканан тышкары. Бутту тазалайын. Бисмилла деп кирип, мына бул биздин коридорубуз тугандар. Ушул коридордон бардык бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Үйүбүз ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Бардык бөлмөлөрдүн полуга жыгачтан болгон пол же болбосо ламинат салышыңыздар керек. Өйдө жагына натяжный потолок же болбосо гипсокартон менен жаап коюшуңуздар керек. Калган нерселери бүткөн и бир эле бөлмөсүндө эшик коюлган. Калгандарына эшикте коюшубуз керек тугандар. Азыр видеонун жүрүшүндө сиздерге көргөзөм дагы кандай, кайсыл даражага чейин бүтүрүлгөн. Почти бүтүп калган үйүбүз. Киргенде эле оң тарапта биздин зал жайгашкан. Узун туурасы 4х6 экен. Бул үйүбүздүн ээсинде көмүрканасы жок болгондо байланыштуу азыр бир аз көмүрлөрдү ушул бөлмөгө коюп тургам дейт. Эми бөлмө жөнүндө сүйлөсөк, түштүк тарабында 3 пластик терезе орнотулуптур. Узун туурасы 4х6 деп айттым э. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Андан кийин кайра эле коридорго чыгып, мындан кийинки бөлмө. Бул жак детский деди үйдүн ээси. Узун туурасы 3х3 экен. Мынакей. Ар бир үйгө провод отопление орнотулган. Чыгыш тарабында пластик терезе орнотулган тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Өйдө тарабына толук түрдө бүтүрүш керек, ылдый тарабына стояшка эле куюлган тугандар. Андан кийин кайра эле коридорго чыгып, коридор менен түз киргенде биздин душ, туалет жайгаштыр. Мынакей, ушул көрүнүштө. Тегерегине кафель чапталган, дуалдарына кафель чапталган. Түндүк тараптан форточка орнотулуптур. Өйдө жагы пластика, арестомдор коюлган тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Бирөө тууганыбыз айтты эле, ушул сөзүңдү азыраак кылчы деп. Бирок үйрөнүп калыптын тугандар. Андан кийин биз кайра эле коридордон сол тарапка киргенде биздин дагы бир спальный бөлмө жайгашкан. Узун туурасы 4х3 экен. Тегереги шпаклевка болгон. Түндүк тарабынан бир пластик терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө. Кайра эле ушул сөз. Так, андан ары кайра эле коридорго чыгабыз тугандар. Эми биздин эң акыркы бөлмө кухняга келдик. Кухнябыздын узун туурасы 4х5 экен. Түштүк тарабынан 3 пластик терезе орнотулган. Ушул тугандар башка тегереги шпаклевка, өйдө тарабыны толук түрдө бүтүрүш керек. Пока бүт эле өйдө тарабы и ылдый тарабы стояшка бойдон. Анда бүтүрүшүңүздөр керек. Эми эшикке чыгып сиздерге границаларды көргөзөйүн да анын баасын айтайын тугандар. Тугандар мен кайра эле үйдүн алды жагындамын. Эми сиздерге границаларын көргөзүп кетейин. Бул түштүк границасы. Бул стальбага чейин экен.
батыш границасы бул кошунанын үйүнө чейин. Бул жакта туалетибиз бар экен, туалет. Анан чыгыш границасы бул кошунанын блок заборуна чейин. Азыр арткы жагын да көргөзө кетейин. Айтылбаган эмнелер калды туугандар. Ээсинин номери деле бул жакта турат. Кызыктуу болсо же алгыңыз келип жаткан болсо звонок кылып сүйлөшүп, мен айтпаган нерселерди сурасаңыздар болот. Бул түндүк границасы ушул жерге чейин туугандар. Биздин парай отоплениянын топкасы бөлмөсүнө чейин ушул жерге чейин салынган. Эми үйдүн баасы $60,000 деп атышат. $60,000 десе эле $60,000 сатабыз деген эмес. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Звонок кылып көрүңүздөр. Может көп эле түшүп берет, может бир аз түшүп берет. Кыскасы сүйлөшсөңүздөр болот. Ал жагы сиздерге деле байланыштуу. Звонок кылып көрүңүздөр. Анан бизде Instagram жана TikTok баракчалары бар. Ал жакта ушул сыяктуу жана башка Бишкек шаарынан Чүй облусунан сатылуучу үйлөрдүн кыскача видеолору жана сүрөттөрү да жайгашкан. Ал жака да кире кетиңиздер. Жана ошондой эле Telegram группабыз бар туугандар. Telegram группабызда үй жер деп аталат, излесеңиздер болот. Же болбосо ссылкасын ушул видеонун описаниясына калтырам. Кирип, ал жактан үй сатуучулар жана үй алуучулар жайгашкан. Сиз деле кирип, сатып алуучу үйлөрүңүздүн сүрөттөрүнү көрсөңүз болот. Эгер үй сатуучу болсоңуз, сатыла турган үйүңүздүн сүрөттөрүн жөнөтүп, кандайдыр бир маалыматтарын жөнөтсөңүз болот. Кийинки чыгышка чейин туугандар.